Улуу талант Алы Токомбаев Кемин районундагы Чоң Кайың айылында туулган. Эне атасынан эрте ажырап, жетимдер үйүндө өскөн. Кийин партиялык мектепте сабатсыздыгын жоюп, Орто Азия коммунисттик университетин бүтүргөн. Кызыл Кыргызстан гезитинде, Москвадагы борбордук басмада редактор, Кыргыз Мамбаста башкы редактор, Кыргызстан жазуучулар союзунун төрагасы, Кыргыз тил, адабият жана тарых институтунда директор, Чалкан журналынын редактору болуп иштеген. Алы Токомбаев биздин Кемин жергесинен чыккан, ушу Алтын Чөчөк Кемин чоң Кеминден чыккан аксакалыбызды эскерип, мына жаштардын арасында Алы Токомбаев ким экенин билгизип, патриоттук сезим ойготолу деген таризде ушул иш-чараны уюштурганбыз. Жалпы Кемин районундагы мектеп окуучулары, андан тышкары карапайым калктын арасынан чыккан өнөр ээлери же болбосо ушу Алы Токомбаевдин ырларын аздектеп кастарлаган адамдар катышат. Кеминдин жаратылышы. Райондук иш-чарага өзгөчө билим берүү бөлүмүнүн жалпы окуучу мугалимдер коллективи катышты. Атайын түшүлгөн калыстар тобу бардык катышкандардын эмгеги чоң жоопкерчилик менен мамиле кылынгандыгын айтышат. Алы Токомбаевдин чыгармаларын чагылдыруу, Алы Токомбаевдин өмүр баянына саякат жасоо боюнча көп иш-чараларды жүргүзгөнбүз. Атактуу инсандарыбызды, Кыргызстандан чыккан чыган инсандарыбызга унуткарып калбастан көңүл буруп, дайыма эскерип жүрүү багытында жана жаш өсүп келаткан муундарга баалуулуктарыбызды, өзүбүздүн тарыхыбызды унутуп калбасын деген мааниде чагылдырып келатабыз. Алы Токомбаевдин 120 жылдыгына келгем. Анын туулган жер деген ырын айтам. Негизи өзүм көптөн бери эле ар кандай конкурс иш-чараларга катышып жүрөм. Ушундай иш-чаралар жагат. Ар дайым мени апам колдоп келет. Алы Токомбаевдин мен туулган жер деген ырын жаттагам. Акындын жердештери түп көтөрүлө келип, конкурс катышуучуларын колдоп, баалап турушту. Өмүр бою жакшы чоң иштерди Кыргызстан мамлекети үчүн жасагандыктарын биздин жаш муундарга жеткирүү максатында ошолор билсин деп утуп алган командаларга дайындаган. Биз да айыл өкмөт өзүбүздүн тарабыбыздан да салымыбызды кошуп атабыз. Жардам берип атабыз ушуреки кечени өткөргөнгө. Алы Токомбаевдин көптөгөн чыгармалары кыргыз, орус тилдеринде том-том болуп жарык көргөн. Социалисттик эмгектин баатыры баштаган бир катар мамлекеттик сыйлыктар бар. Сталбек Абдыраев, Элдар Нарбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу.